Кыргызстанда 4-сентябрга карата коронавирус чуккан жаңы 92 учур катталды. Анын ичинен 33 адамдан коронавирус аныкталса, 59 бейтап пневмонияга кабылган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсүнбаев билдирди. Анын айтымында акыркы сутка ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 252 адам коронавирус менен пневмониядан айыгып, ооруканадан чыгышкан. Ал эми каза болгон учур катталган эмес. Белгилей кетсек, дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 26 миллиондон ашкан. Бул тууралуу Джонс Хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн. Бүтүн Кыргызстан партиясынын бүгүнкү маалымат жыйынында Өмүрбек Субаналиев аталган партиянын парламенттик шайлоодон четтетилиши саясий чечим болгондугун жана мындан ары алар дагы саясий кадамдарга бараарын белгиледи. Өмүрбек Субаналиев: биздин партия күчтүү каршылаш болгондуктан жогорку кеңештен көргүлөрү келбейт. Ошондуктан ушундай чечимди чыгарышты. Бүтүн Кыргызстанды шайлоого өткөрбөй коюу чечими саясий чечим болду деп билдирди. Бүгүнкү күнү Турсунбай Бакирдин уулунун заявлениясы башкалардын айтканы бул жөнөкөй эле повод калп. Бүтүн Кыргызстан партиясын четтетиш керек эле, ошо ойдон бизди четтетишти дагы парламентке жеткирбейбиз. Эч кандай повод жок. Эске салсак, 3-сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоого каттабай койгон. Буга себеп аталган партия талапкерлерди аныктоодо эреже бузган деп көрсөтүлгөн. Алексей Навальный ууланаарда мурун тартылган тасма жарыяланды. Иликтөө Бирдиктүү Орусия партиясынан шайланган Томскидеги депутаттардын коррупциялык иштерине арналган. Ошондой эле иликтөөдө аймактык коммуналдык ишканаларынын жетекчилерине таандык элиталык кыймылсыз мүлктөр да көрсөтүлгөн. Эскерте кетсек, 44 жаштагы Навальный 20 августта Томск шаарынан Москвага баратып, учактан эсин жоготкон. Учак Омск шаарына чукул конуп, активист ооруканага жеткирилген. 2 күндөн кийин аны Германияга алып кетишкен. Учурда Навальный Берлиндеги Шарите ооруканасында комада жатат. Кечээ 3-сентябрда медицина кызматкерлеринин кезектеги тобу Ысык көлгө эс алууга жөнөтүлүштү. Саламаттык сактоо министрлигинин берген маалыматына ылайык, бул жолу инфекция очокторунда өз өмүрүн тобокелге салган Нарын жана Жалал Абад облустарынын, Бишкек шаарынын саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык кызматкерлери эс алууга жолдомо алышкан. Алар Энесай пансионатында 7 күн эс алып кайтышмакчы.